Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуубуздун бүгүнкү коноктору Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басарлары Мирлан Бакиров жана Айда Касмалиева. Кош келдиңиздер. Мына 5 депутат Баткенге бир күндүк сапар менен барып келдиңиздер. Сиздер үчүн жаңылык деле болбосо керек. Ал жердеги абал, кырдаал, элдин жашоо турмушу, чек ара маселелери ар дайым парламент трибунасынан дагы айтылып келет. Эмне үчүн бардыңыздар? Мирлан мырза, сизден баштасак. Чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу эле көрүүчүлөр. Биз төраганын тапшырмасы менен ушул депутаттык топ барып жеринде жергиликтүү калк менен, аскер кызматкерлери менен, чек ара кызматкерлери менен көрүшүп келдик. Анын ичинде бийлик органдары, премьер-министр да ошол жерде экен. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол дагы бир жолу ошол окко чыккан биздин аскер кызматы Равшан Моминов мырзанын жакындарына, ата-энесине, келинчегине терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кайгысын тең бөлүшөбүз. Биз ошол жеринде барып дагы мындайча айтканда мусулмандык парызды аткарып келдик. Албетте эми чек ара өзүңүз айткандай бүгүн же кече чыга калган жок бул маселе. Бул маселе эгемендикти алгандан бери мындайча айтканда келе жаткан маселе. Биз Тажик Республикасы менен жалпы чек аранын узундугу 900 километрден ашык. Ошонун бир 504 километр жаңылышпасам такталган. Калган дээрлик 50%га жакыны демаркация, делимитация болуп так мындай аныкталып бекирелек. Анын ичинде талаш тартыш жер участоктору бар. Ушундай чыр-чатактар негизинен ушул такталбаган жерлерде кээ бир учурда курулуш куруп жиберди. Мындайча айтканда башка чарбалык жумуштар болуп кетти. Ошонун себептеринен чарбалык чыр-чатак мамлекеттик деңгээлде чыр-чатакка айланып кетип атат. Мунун бардыгын сиздер билесиздер да. Буга чейин мисалы сиздердин коллегаңыздар, өзүңүздөр деле көп барып келдиңиздер ал региондорго. Мындай региондорго кыдырасыздар да. Ошол маалда бул маселелер ар дайым айтылат. Палатадан деле көтөрүлөт. Анан кийин ошол чыр чыгып аткан учурда өкмөттүк адистерге эле таянбастан ошол депутаттардын, эки вице-спикердин ал жерге барышынын себеби эмне? Сиз өзүңүз айткандай бул эми чийлешкен маселе, бүгүн эле чыгып калган жок бул маселечи. Анан мен дагы бир жолу кайрылат элем, мындай бирөөнү күнөөлөгөндөн мен алыс болот элем. Баткенде абдан абал оор да. Мисалы үчүн өкмөттү күнөөлөп же жергиликтүү бийликти күнөөлөп же депутаттарды күнөөлөгөндөн алыс болот элем. Экинчи оюм, мисалы үчүн депутаттар барганда деле силер чечкиле ошол жеринде деп атышты да. Ал маселе азыр мына топтолуп келип, Мирлан Исакбекович айтып берди таржымалынчы. Азыр биз барып эле чече калбайбыз да. Силер мына курулушуңарды алгыла, биз бул жерде мына чек ара бул жерден өтөт, биз чечтик дей албайбыз да. Абал өтө оор. Ошондуктан баары бир биз сүйлөшүү жолуна барышыбыз керек, сүйлөшүү. Анан эмнеге биз бардык? Эң башкысы мен ок атылганда, чек арачы же бир жараныбыз каза болгондо энелердин жүрөгү зыркырайт. Барып элдин муңун, элдин оюн угуп коюш керек. Бул биздин парзыбыз, биздин милдетибиз. Биз барып, мисалы үчүн укканда жеринде таанышкандан кийин өкмөткө туура тапшырмаларды берүү, мөөнөтүн аныктоо ошол парламенттин функциясына кирет да. Ошондуктан бардык. Барганда дагы, мисалы үчүн Фейсбуктан же Бишкектен башкача көрүнөт маселечи. Жеринде башкача. Жеринде чырдап аткан, ыйлап аткан энелер, биз балдарыбыз мектепке кантип барат деп, же болбосо биз бүгүн түнү кантип түнөйбүз үйүбүздө, бизди атып кетпейби деген суроолор. Ошолордун баарын биз бардык тарап менен чогуу мына премьер-министр да жакшы болду, чогуу жүрдүк, көрдүк баарынчы. Бирок менин пикиримде мындай толуп отуруп толуп бүттү да бул маселечи. Биз чечишибиз керек. Бир жаңсыл болушубуз керек. Мисалы үчүн жергиликтүү калк бир да жолу таза суу же башка маселесин көтөргөн жок да. Социалдык маселе Баткенде толуп тура. Бирок ошону көтөрбөстөн бизге чек араны гана аныктап бергиле деп атат да. Аныктап бергиле. Аныкташ үчүн эми эки тарап отуруп бир чечимдерге келиш керек да. Мындай чырлар мындан мурда дагы болгон, мындай атышуулар мындан мурда да болгон, ошондой эле депутаттар дагы барган, кайра келип туруп бул жактан угуулар да болгон. Өкмөткө тапшырмаларды, токтомдорду чыгарып берген учурларыңыздар да болгон да. Анан кийин сиздер ошо кайра барганда эл кандай кабыл алды, жөнөкөй эл? Сиздер мына келе бересиздер, бирок маселе чечилбейт деген суроо коюлдубу? Суроонун төркүнү түшүнүктүү. Элдин маанайы сууз. Албетте кучак жайып кабыл алып тосолгон жок. Ой пикирлер, сын пикирлер, ачуу чындыктар айтылды.
депутат элдин өкүлү болгондон кийин кандай кырдаал болсо дагы кайра барабы, бир жолу барабы, бир жайда 5 жолу барабы, ал мындайча айтканда өкүлчүлүк милдетин аткарат. Ар бир бийлик органы өзүнүн ыйгарым укугуна жараша мындай учурда кыймыл аракетин кылат. Парламент мыйзам чыгарат, токтом чыгарат, тапшырманы берет. Чек ара менен жакын жайгашкан айылдар боюнча атайын статус берилген мыйзам чыккан. Ал жерде так көргөзүлгөн. Өкмөт мамлекеттик программаны кабыл алыш керек. Аны бекитиш керек. Бүгүнкү күнгө чейин кабыл алына элек. Ал эмнени берет? Ал жердеги жашоочулардын социалдык жактан мындай туруктуу жашоосуна шарт түзүп, камсыз кылып, бейпил жашоосуна мүмкүнчүлүк бериш керек. Ата баба жашап келген, бүгүн тагдыр насип экен, жергиликтүү калк жашап атат. Мындан кийин дагы жашоо турмушу уланат. Мына ошол стабилдүү болуш үчүн шарт түзүп бериш керек. Мына ошол маселелер коюлуп атат. Атайын өкмөт аралык комиссия бар, демаркация, делимитация боюнча. Мына ошолорго багыт көрсөтүлүп атат. Бүгүн мезгил келди, мындай ачык айкын алып чыгып, карап, курамын дагы керек болсо комиссиянын. Эмне иш аткарды, эмне келечекте графикте пландары бар. Биз угуп атабыз. Ар кандай ой пикирлер ал жерде айтылып аткан. Мисалы, бирдиктүү ой пикир болбой атат. Бүгүн өкмөт атайын жер боюнча агентство түздү. Мындай айтканда, жер маселесин бир орган жооп бериш керек. Ал чек ара болобу, ал жерде башка маселе болобу. Мына ошонун баардык кыймыл аракети бул парламентте салымы бар. Парламенттин көзөмөлү бар. Бүгүнкү кабырга кайышып, мындай айтканда жүрөк ооруп турган мезгилде, Айда камчык айткандай, бирибизди мындай күнөөкөр издебей, ушул кырдаалдан кантип конструктивдүү, консолидациялык кыймыл аракет менен чыгып кетебиз. Кыска убакытта эмнени чечебиз. Мына ошону биз күн тартибине коюшубуз керек. Эң негизги себеби бул албетте жана такталбай турган чек ара маселеси. Чек ара такталбагандыгына байланыштуу чыр чатактар көп жылдардан бери уланып келе жатат. Сиздер деле ушул тактасын деп ар дайым талап кылып келатасыздар парламент катары. Бирок ошол чек ара баары бир деле мындай дагы мындан кийин дагы созулат окшойт. Такташуу, демаркация, делимитация маселелери дагы созулат окшойт да. Ушундай шартта ошо жергиликтүүлөрдүн эки тараптагы кыргыз тажик элинин ынтымактуу, тынчтыкта жашоонун бир кандайдыр бир жолдору барбы экен? Жергиликтүүлөр эмне деп айтып атат бул тууралуу? Жергиликтүү калк эң башкысы биз дайыма тажиктер менен, тажик туугандар менен биз эч качан урушкан эмеспиз. Базарыбыз бир деп айтышат. Карым катнаш бар деп. Бул жолу дагы айтышты да. Ошол максат айылында туруп түнү ок атылганы менен баары бир биз мына карапайым калк согушту каалабайт деген месседж так айтылат да. Биз эч каалабайбыз депчи. Бир мындай сөздөрдү угуп аттым, атайын аскер кызматкерлери тажик тараптан атайын келип атышат, алар жергиликтүү калктын маселелерин түшүнбөйт, аябай өздөрүн агрессивдүү алып жүрүп атат, ошол себептен болуп атабы деп өздөрү айтып атышты да. Анан жана демаркация, делимитация комиссиясы боюнча дагы бир мына мен макулмун, ошол комиссиянын иши жакшы болбой аткандай да, ачыкталышы керек. Биринчиден мөөнөттөр коюлушу керек. Эми президенттер жолукту. Кечээ премьер-министр менен жолукту биздин премьер-министр. Катуу сөздөр болду, айтылды. Эми чечилиши керек да. Сиз айтып аткандай, келип эле кетип каласыңар деген ал ой дагы көп айтылды да бул жолучу. Биз эми барбай койгондон көрө барып ошол маселени тез арада чечкенге аракеттенишибиз керек да. Көптөгөн сындардын ичинде, ошо анын ичинде жергиликтүү эл дагы айтып атат, ушул чек арадагы чыр чатакка кызыккан тараптар дагы бар. Айрыкча ошол контрабанда менен байыган бизнесмендер, саясатчылар ошол жерде наркотрафик да өтөт. Чек арада ар дайым ушул чыр чатак болуп турушу, бул эки тараптан тең ушундай бир кызыккан тараптар, күчтөр бар деген пикирлер, мындай далил жок, бирок пикирлер ар дайым айтылып келет да. Мисалы, депутат катары, вице-спикер катары ушул маселени өкмөттүн алдына коюп, бир саясий эрк менен чечүү жолдору барбы? Биринчи кезекте чек ара маселеси бул өтө назик, өтө мындай дыккат мамилени талап кыла турган маселе. Бул эл аралык дипломатиялык мамиле менен чечиле турган маселе. Айтыла тургандагы, ачык айтылбай тургандагы маселелер бар бул жердечи. Массалык маалымат каражаттарда дагы. Албетте рычагдар бар. Эми жергиликтүү калк да билет, бизге дагы айтып атат, биз дагы мындай маалыматыбыз бар. Эми тилекке каршы ошол күйүүчү ГСМди контрабандалык жол менен ташып келген, бүгүнкү күнгө чейин ташып аткан ишкерлер, атка минерлер,
кулагы чыгып аткан учурлар бар. Ал бир багыт. Андан башка дагы маселелер бар. Мындайча айтканда, ошондуктан мен айтканым, биз так стратегияда эмнени көрсөтүш керек? Оң жана терс жактары. Эгер бул маселени жапсак, бул маселени чечсек эмне берет? Андан кийин кандай кыймыл аракет болот? Ал үчүн ар дайым айтылат. Баягы маселе көтөрүлгөндө айтылат, контрабанданы токтоткула, ГСМ токтоткула, жолду бузуп атат, мынакей биз камсыз кылып атабыз жана башка деп. Бирок аны аткара турган өкмөт аткаруу бийлиги чек арасын коебу, постун коебу, күч өтөбү, финполицияны апарып коебу, салык кызматынын ошол жерде посту коебу, мындайча айтканда аны чече турган өкмөт. Дагы деле бүгүн деле кеч эмес. Бүгүн дагы ошол өкмөт аралык, өкмөттүн деңгээлинде премьер-министр өзү барып, көрүп, жеринде элдин сөзүн уккандан кийин мен ойлойм көз караш өкмөттүкү башкача болот. Өкмөттүн башчысы менен кандай сөздөр болду, эмне болду, аны өзү маалымат берет. Мындайча айтканда, бардык рычагты колдонуп, бардык мүмкүнчүлүктү колдонуп, маселени кыска убакыт ичинде биринчи кезекте эмне? Бул жарандардын коопсуздугу. Жарандардын коопсуздугу. Ошол жерде атылган ок мектепке чейин тийип атат. Жөнөкөй жаран жашап аткан үйгө тийип атат. Чек ара заставасында ок тийип атат. Мындайча айтканда, бул коопсуздук. Андан кийинки социалдык маселелер, демаркация, делимитация маселелери чечилиш керек. Баткен аймагындагы чек ара тилкелеринде жашаган ошол айылдардын эң негизги маселеси бул эч кандай бир ал жерде тилке жок, бири-бирине аралаш жашап калуусу да. Анан кийин мисалы бул жактан айрым ошол чек араны тактоо боюнча адистер менен сүйлөшө келгенде, мындайча айтканда микрофондон сырткары айтканда, эл дагы ошол жерлерди алмаштырганга макул болбойт, нааразы болот. Бул дагы бизге чоң маселе дейт да. Сиздердин багыңыздарда ушул чыр-чатактардан кийин жергиликтүү элдин көз карашы кандай экен? Алар ошол жерлерди дагы алмаштырып чек араны тактоого макулбу, же болбосо бул маселе көпкө созулушу керек, мындай талаш тартыш менен чечилиш керек деп эсептейби? Негизги позиция мурдагыдай эле биз бир дагы метр жерибизди кыргыз жерин бербейбиз депчи. Ошондой да. Анан ошол себептен дагы чечилбей келатат бул маселечи. Ал түшүнүктүү. Азыр деле позиция ошондой да. Эгерде мисалы үчүн биз алмашат элек десек, анда чоң чыр чыгат да. Сиз айткандайчы, бул жерди бул жака, бул жерди бул жака өткөрөбүз деп. Эми мен адис эмесмин, комиссиядагычы. Ал жерде дагы менимче отуруп карталарды алып келип тактаса болот да, мындай уруш жаңжалсыз элечи. Себеби дегенде маселе өтө орчундуу. Мисалы үчүн жана такталбаган тилкелерде курулуш иштери башталып, Ортобоздо мисалы үчүн, Ортобоздо эмне себептен курулуш иштери, мына тажиктер курулуш иштерин жасап атат деп бизге маселе коюшту. Силер барып азыр токтоткула деп. Анан биз ал маселени премьер-министрге айтып, ошондой маселелер бар да, оор. Анан ошондуктан мен айтып атам, мындай адистер менен чогуу, анан саясатчылар менен чогуу баарыбыз чогуу бир столдо отуруп, анан экинчи тарап менен да сүйлөшүбүз керек. Эң кыйыны ошол болуп атпайбы? Алардын өзүнүн кызыкчылыктары бар. Биз экономикалык блокада жанагы жасасак деле, анан бизге кандай жооп болот? Ал жагын караш керек да. Ошол маселелер болуп, менимче мен мындай барып аябай кандай десем, оңой чечилбесине көзүм жетип келди да. Анан дагы бир маселе, биз эми мындай кандай десем, эмоционалдык жагын алсам, социалдык тармактарда дагы армияны сындаган, же ошол жерде айрым бир адамдарды сындаган бир пикирлер болуп атат да. Мен ушуга аябай зээним кейди. Ошол жерде чек арачыларыбыз тикесинен тик туруп, биз барсак укташпаптыр, уктап жатышат бактын ылдый жагындачы. Аябай туруштук беришти да. Ошол аткылаганга карабай бизден бир чек арачыбыз мерт кетти, курман болду. Анан ушунчалык патриот балдар да, күчтүү балдар. Алар ошол максаттагы застава кылып бергиле, күчтөндүргүлө деп атат. Элдин талабы дагы ошол. Бизге көбүрөөк күч келсин бул жака депчи. Анан биз тепкилей бербей эле, биздин армиябыз алсыз, ошол жака баргандар дагы алсыз дебешибиз керек да. Ошол балдар баатыр балдар. Ошолорго мен таазим этем. Ошону дагы айтып коеюн дедим, ошол передачанын учурунан пайдаланып. Кыргыз тажик мамилелерин ошол чек арадагы кырдаалды эске алганда элдик дипломатияны колдонуу канчалык мүмкүн? Мисалы мурда дагы жогорку кеңеште дагы ар дайым айтылып келет бул маселе.
эмне үчүн ушул депутаттар ошол региондорго көп барышат, бирок ошол чек аранын аркы өзүндөгү эле тажик депутаттары менен жолуга албайт да. Жолугуп сүйлөшүп, ошол маселелерди мындай бир чогуу бирдикте маселени чечүү жолдорун талкуулай албайт. Элдик дипломатиянын мааниси да өтө чоң. Мен айтып кеттим, биз союз убагында мындайча айтканда карым катнаш, тыгыз байланыш, жашоо турмуш башкача болгон. 28 жылда сиз канча жашка чыктыңыз? Биз айтканда 28ге чыкты алдыңкы жаш. Анын көз карашы башка, мамилеси башка, карым катнаш башка. Майда барат ар кандай чыр чатактан улам, мындай айтканда башкача мындай пикир жерлер жаралып, кырдаал башкача болуп калды азыр. Бирок дагы эле ошондой мамилени дагы эстен чыгарбашыбыз керек. Келечекте бул чечилет. Эгерде маселе чечилсе, эки элдин тең карым катнашы, соодалык барып келишүү жана башка экономикалык жактан дагы таасирин берет, Кудай буйруса. Эми депутаттар барып, тажик тарап менен кирип барып, андай полномочия бизде жок. Анын үчүн бул эл аралык мамиле, Тышкы иштер министрлиги жана башка деген, ал башка мамлекеттин жарандары. Ал жерде кырдаал башкача нукка бурулуп кетиши мүмкүн курчуп. Биз жөнөкөй жаран катары, биз дагы маселени коебуз. Мисалы, эмне үчүн чечилбейт, эмне үчүн деп. Мунун бардыгы калктын коюп атканы ошол. Маселе чырмалышып, жиелешип, азырыңыз айткандай шахматтык. Бул жерде тажик жаран үйү болгон болсо, бул жерде кыргыз жаран үйү. Бул жерде застава болгон болсо, 2 метрден кийин тажик жаранынын турак жайы. Мындайча айтканда түздөн түз ошол максат айылындагы кырдаал мен өз көзүм менен көргөндөн кийин кырдаал мындай жеңил эмес. Бул жерде дагы бир маселе коюлуп кетти. Ошол жергиликтүү кеңештин депутаты бул маселени мындан бир нече күн мурда көтөрүп чыккан, анан аны сөзүн уккандын ордуна жергиликтүү бийлик, өкмөт аны кайра суракка алып, ошондой кысмак алды деп дагы эл дагы жашоочулар да сиздерге айтса керек. Ошол парламент ушундай учурда эмне үчүн ошол жергиликтүү депутаттарды колдогон жок? Биз колдодук жергиликтүү кеңештин депутатын, баарыбыз эле көрдүк да кайрылуусунчу. Анан кийин эле атышуу болуп кетпедиби? Анан биз жөнөдүк Баткенгечи. Анан бүгүн дагы каралып атат да, кечээ комитетте дагы айтылды бул маселе. Бизге дагы ошол суроо коюлду Максат айылында, айылдык кеңештин депутаттары эмне себептен биздин айылдык кеңештин депутаттарын тергөө чакырып атат депчи. Биз сөзсүз териштиребиз дедик. Эмне себебин билиш керек да. Же мындай басмырлоо үчүнбү, басым жасоо үчүнбү, сен эмнеге антип айтып атасың деген мааниде болдубу, же ошол айтып аткан маалыматын текшерүүбү? Биз аны дагы бирок бир маселенин эки жагы бар да. Териштирбей туруп эмне болгонун биз мындай так кесе айта албайбыз. Бирок мен негизинен кошулам, антпеш керек. Андай алар маалыматты айтып аткандан кийин Баткен облусунун губернатору дагы айтты. Биз мына премьер-министрге кирейли деп калганда атышуу башталды. Анан ошондой мындай кайнап аткан учурда атышуу качан болуп кетет, азыр мындай прогнозировать этиш мүмкүн эмес да, коркунуч ошондо. Жогорку кеңеш үчүн бул салт сыяктуу болуп калды. Жыл сайын жазында, анан кийин күзүндө ушул чек ара маселесин сөзсүз түрдө карайт, бир чыр болгондо карайт да. Мына жазгы, ушул жылдын жазында сиздер карап бир нече пункттан турган токтомдорду кабыл алдыңыздар эле. Чек арадагы кырдаалды турукташтыруу, мындай ал жерде абалды өзгөртүү боюнча тапшырмалар берилген болчу. Ошол тапшырмалардын канчасы аткарылыптыр, канчасы аткарылбаптыр, ушуга да кызык көрдүңүздөрбү? Эми албетте ал боюнча мына бүгүн төрага да айтып кетти, кийинки жума ошо токтомдон аткарылышы боюнча атайын маалыматты угабыз. Ошол жерде көрүнөт. Азыркы аудит эсептөө палатасынын аудити боюнча 2018-жылы мисалы ушу мыйзамга ылайык чектешкен аймактардагы айылдарга социалдык объектилер боюнча каралган жок деп жүрөт. Бул эми отчет, маалымат. Бул дагы өзүнчө баа берилиш керек. Мен кошумчалап коеюн. Жана сиз айтпадыңызбы, социалдык маселелер анан токтомдун аткарылышы. Ооба. Айрыкча ошол жанагы социалдык маселелерде элди социалдык жактан коргоо маселеси өткөн ирет ушул маселе көтөрүлгөндө, токтом кабыл алынганда ошого басым жасалды эле да. 80-90% жогорку кеңештин депутаттардын тапшырмасы ушул багытка бурулган да. Анан ошолор аткарылып атыптырбы? Жергиликтүү жергиликтүү жашоочулар ыраазы экен ошол иштин аткарылышына? Айрым иштер аткарылган. Мен дагы өкмөт ыкчам баарын аткарып атат дегенден алысмын. Аябай мындай бирдиктүү централизованный подход жок болуп атат. Бизде ар кайсы мыйзам
ар кайсы мамилени карайт дагы, баардык бюрократия болуп эле ошол маселелер чечилбей атыптыр менин пикиримде. Бирок жол маселеси чечилген, максат боюнча жол куруу каралган эле. Социалдык объектилер жакшы эле экен, мисалы үчүн жаңы мектеп ошол максаттачы. Мектептер, бала бакчалар Лелек районунда жакшы эле курулуп атат да, ачылып атат. Суу маселеси бар, ал аны да көтөрүп атышты айрым жерлерде. Мисалы үчүн жөнөкөй эле свет маселеси, электр. Бизде холодильник иштебейт, чай кайната албайбыз деген маселелер коюлду. Эми буну чечип койсо болот да. Ошол майда барат маселелерге деле келгенде кыйын болуп калат да. Бирок эң чоң маселе ал жерде, анын пособияны дагы айтып коюшум керек, пособия алышпайт экен. Ошол жерде, мисалы үчүн айылдын тургундары бир дагы бала төрөлгөндө биз пособия. Ошол пособияларды дагы чечип беришибиз керек да. Мыйзам каралып атат азырчы. Биз чек арада жашаганбы, колдоо көрсөтүшүбүз керек да. Алар балдарына ошол жерде турукташып жашаганга бир шарт түзүлүш керек, өзгөчө шартчы. Анан трансформация маселелери жарым-жартылай чечилиптир. Ана 61 үй бар экен максатта, бизге документ берилбей атат. Алардын үйлөрү мамлекетке жазылган да. Бизге өзүбүзгө берип койгула. Тажик тарапта ошол чек ара тилкесинде жашаган адамдар кызыл китебин алып отурушат дейт. Биздин үй деп, биздин чек ара, биздин жер деп. А биз анте албай атабыз. Биз ошол жерде жашайбыз, келсе документтерибиз жок дейт. Анын дагы бир мындай подводный камни дегендер бар. Себеби дегенде ошол кызыл китепти алгандан кийин сатып үйүп атышат деген маалыматтар дагы бар да. Аны дагы караш керек. Мындай бир жактуу карай албайбыз да. Бирок ошол үйлөрдү биз жасап беришибиз керек. Ал маселе азыр көтөрүлөт сессиядачы. Документтерин элге жасап беришибиз керек да. Ал жерде 96-жылы үйлөр курулган. Ошо чек арадачы. Документтери дагы эле бүтө элек да. Мисалы үчүн ал үйдө жашаган адам эгедер эмес, өзүнүн мындай документи жок. Жашайт. Жана маегибиздин башында Мирлан Исакович сиз айтпадыңызбы? Бул комплекстүү түрдө каралышы керек депчи. Бирок дагы бир проблема ушул жерде турган сейт да. Сиздер өкмөткө тапшырма бергенде жана токтом бекиткенде ар дайым бир ондогон маселелерди бир эле кабыл алып берип коюп, ошону бекитип, анан тапшырманы берип, анан сиздер баягы унутуп калгандай сезим болуп атат да коомчулуккачы. Ушул мындай механизмди дагы өзгөртүп, мисалы бир эле тапшырма берип, ошонун аткарылышын күтүүгө эмнеге болбосун? Болот, ал үчүн мен айтып кеттим, жана мыйзам бар, атайын ушул чек арага жакын жайгашкан аймактар боюнча. Ал жерде так норма бар, берене. Мамлекеттик программа кабыл алыныш керек. Мамлекеттик программа деген ал жерде стратегия, багыт, каражат, бүрсүк эртең эмнени кылабыз, кийинки жылы эмнени кылабыз, так бардыгы жазылат. Мына ошол программаны тилекке каршы өткөндө да көтөргөнбүз, бүгүн дагы айтылат, алып келе алган жок өкмөт. Токтом, туура сиз айтканыңыз, токтомдо эми ар кандай тапшырмалар берилиши мүмкүн. Бул мындай айтканда өкмөткө рекомендация катарында берилет. Милдеттүү сен аткарасың, аткарбасаң кетесиң деген ал жерде маселе жок. Ал эми программа бекилген болсо мыйзамга ылайык, программаны өкмөт бекитип, жогорку кеңеш макулдашылган болсо, ал аткарылууга толук милдеттүү. Себеби мыйзамдын негизинде. Ошондуктан бул пикириңиз боюнча мен макулмун. Тилекке каршы кээ бир учурларда токтомду мүмкүн ачып да карабай да коюп атат өкмөт. Кызыгып маселе көтөрүлгөндө карап калат, а маселе жок болгондо бардыгы баягы күнүмдүк тиричилик окат менен жүрүп атабыз да. Эми ошол программанын кабыл алынышын качанга чейин күтүп отура бересиздер? Биз өткөндө каралганда атайын токтом менен да тапшырма бергенбиз, маселе да коюлган. Бир топ убакыт өттү. Мына бүгүн эгерде маалымат берип калган болсо, суроо жооп менен биз тактайбыз. Кыска убакыттын ичинде алып келебиз деген сөзү бар. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн Жогорку кеңештин төрагасынын орун басарлары менен Баткендеги соңку кырдаал боюнча маектештик. Саламатта калыңыздар.